Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ош Прим телеканалынын эфирдик убактысын Ош Прим жаңалыктары улантат. Студияда мен Абайнур Большевиков, алгач күнүн маанилүү жаңалыктарынан кыскача түрмөк. Бажы биримдиги Кыргызстан калкына эмне берет? Бул маселе бүгүн орус парламентарийлери менен Ош шаарынын депутаттарынын жолугушуусунда талкууланды. Ош шаарынын чак ортосуна курулуп аткан көп кабаттуу үйдүн курулуш иштери мыйзамга туура келеби? Билим майрамы сапаттуу билимге карай кадам. Ош мамлекеттик университети бүгүн мектеп окуучуларына эшигин ачты. Энергетикадагы башкарууну өзгөртүү зарыл. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев энергетикалык коопсуздук маселелерин талкуулаган Коргоо кеңешинин жыйынында билдирди. Анын айтымында учурда өлкөдөгү энергетика тармагындагы башкаруу, анын ичинде энергетикалык компанияларда абал начар болууда. Энерго компаниялар келечектүү саясат жүргүзбөй экономика үчүн маанилүү тармакты кыйын абалга алып келди. Ошондуктан өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун сактоо үчүн чечкиндүү аракеттер жасалып, чечимдер кабыл алынышы зарылдыгын мамлекет башы белгилеп өттү. Эске сала кетсек, бүгүн Коргоо кеңеши өлкөдөгү энергетикалык коопсуздук маселесин талкуулап жатат. Ачык айтканда, тармакты башкаруунун азыркы системасы энергетикалык коопсуздукту камсыз кылууга таптакыр жараксыз деп айтсак болот. Энергетикалык компаниялардын башкаруу органдарынын саясаты, тармактын ичиндегидеги кээ бир компаниялардын саясаты каршы келип атат. Анткени башкаргандар өтө көп. Энергетика тармагын министри дагы бар, конгресс имущество бар, өкмөт бар, айла жок президент да киришет, депутаттар да киришет. Аягында орустар айткандай «усеми нянек, дитя без глаза». Коррупция да бул тармакты өнүктүрбөй, четинен ныдыратып жатканы белгилүү. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши менен Россия Федерациясынын мамлекеттик думасынын өкүлдөрү ортосундагы 6-чы жыйын Ош шаарында болду. Мамлекеттер аралык кызматташууну көздөгөн аталган жыйынга Россия эл өкүлдөрү, жогорку кеңештин, Ош шаардык кеңештин депутаттары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жыйындын жүрүшүндөгү маанилүү окуялар жөнүндө Кенжебүү Маматсадыкова баяндайт. Этот мост даст новый импульс. Орусиянын мамлекеттик думасынын эл өкүлдөрүнүн Ош шаарына бул алгачкы расмий сапары. Түштүк борборго биринчи ирет келген депутаттарды күндүн башында Ош шаарынын вице-мэри Илич Эргешев кабыл алды. Жергиликтүү бийлик менен алгач ирет бетме-бет кезигип жаткан конокторду вице-мэр жылуу тосуп алып, Ош шаары Орусия менен кызматташууга даяр экендигин билдирди. Буга чейин Новосибирск жана Санкт-Петербург шаары менен кызматташуу боюнча келишимге кол коюлган эле. Анын негизинде аталган шаарлар ортосунда мамилелер бекемделип жаткандыгын айткан вице-мэр бул жолугушуудан да жакшы жыйынтыктар чыгаарын үмүт этерин билдирип, келген конокторго ыраазычылык билдирди. Кыргызстандын жогорку кеңеши менен Орусиянын мамлекеттик думасынын кызматташуусу тууралуу 6 парламенттер ортосундагы жыйындан сиздерди көрүп турганыма кубанычтамын. Кызматташууга ийгиликтерди каалайм. Өз кезегинде келген конокторда Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы байланыш жыл өткөн сайын бекемделип жатканын баса белгилеп, кызматташуунун ийгиликтери карапайым калктын жашоосуна таасир этиши керек экендигин билдиришти. Ал үчүн саясий туруктуулук жана экономикалык өсүү зарыл деген делегациянын жетекчиси Виктор Заварзин бул жаатта Орусия Кыргызстанга жардам берүүгө даяр экендигин билдирди. Расмий иш-чаранын жүрүшүндө планга улуу ата мекендик согуштун катышуучулары менен жолугушуу киргизилген. Өз кезегинде келген коноктор ардагер аталарыбыз менен жылуу учурашып, ардак баракчыларды тапшыруу менен тынчтыкты алып келген ардагерлерге алкыштарын айтышты. Заслуга Кыргызстана, киргизских. Улуу ата мекендик согушта кыргызстандык жарандардын салымы чоң. Ден соолугуңуздар чын экендигине кубанычтамын. Улуу майрамыңыздар менен куттуктайм. Билесиздер, азыр кээ бир күчтөр тарыхты бурмалап жатышат. Биз ага жол бербейбиз деп мен силерге убада берем. Силерге терең таазим этебиз. Эту победу, исквернить эту победу. Алыстан келген конокторду Ош шаардык кеңешинин төрагасы Улан Примов баштаган депутаттар тобу да кабыл алды. 3000 жылдан ашуун тарыхы бар Ош шаарында бүгүнкү күнү 100дөн ашуун улуттун өкүлдөрү жашап жаткандыгын айткан төрага Ош шаары мамлекеттик маанидеги шаар экендигин билдирип, жергиликтүү депутаттардын ишмердүүлүгү менен тааныштырды. Ну, как вы сами знаете, с 2010 года город... Тарыхый Ош шаарына куш келипсиздер. Сиздер менен кызматташуу биз үчүн чоң сыймык. Сиздерге белгилүү болгондой 2010 жылдан тарта Кыргызстан, анын ичинде Ош парламенттик башкаруу системасына өткөн. Анын негизинде Ош шаарында биринчи жолу партиялык негизде шайлоо өтүп, учурда шаардык кеңеште 45 депутат өз милдетин аткарып жатат. Алар 7 партиянын өкүлдөрү. Курамыбызда 7 аял бар. В составе 45 депутатов
И там Расмий жолугушуулардын учугу шаардык кеңештин чоң жыйындар залында эки өлкөнүн депутаттарынын талкуусу менен уланды. Анда эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө үчүн кандай кадамдар ташталышы керек деген суроого сунуштар берилип, атайын даярдалган өкүлдөр баяндама жасашты. Жалпы планга 3 маселенин айланасындагы талкуу киргизилген. Алгач парламенттер ортосундагы комиссиянын буга чейинки отурумдагы сунуштар канчалык деңгээлде аткарылганы тууралуу маалымат берилди. Анда коноктор Кыргызстандын студенттери үчүн бөлүнгөн окуу жайлардагы бюджеттик орундар өткөн жылы толбой калгандыгын билдирип, ага удайылы бул жылы гранттык орундар 20 адамга кыскартылганын айтышты. Ал эми Орусияга барып окууга кээ бир жарандардын мүмкүнчүлүгү жок экендигин билдирген жыйындын катышуучулары Россия өлкө ичинде атайын окуу жайларды жана мектептерди уюштурса жакшы болмок деген сунушун билдиришти. Россиядагы окуу жайларда окууга жергиликтүү элдин баарынын эле мүмкүнчүлүгү жок. Бирок Кыргызстанда илим билимге умтулган таланттуу жаштар арбын. Түрктөрдү карасаңар, алар ар бир районго лицейлерди куруп койду. Ал эми Славян университетинин алдында ачылган жалгыз мектепке тапшыруу университетке тапшыруудан да кыйын болуп калды. Келгиле, силерде таланттуу жаштарга жардам бергиле. Окуу жайларды, мектеп лицейлерди ачууну мен силерге сунуш кылам. Келген конокторду да жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн да көңүлүн бурган Кыргызстандын Бажы союзуна кирүүсүндөгү жеңиштер менен кемчиликтер болду. Мамлекеттик думанын депутаттары Бажы союзуна кирүү менен кыргызстандык мигранттардын укук милдеттери Россиянын жарандары менен бирдей болуп кала тургандыгын билдиришти. Ага кошумча Орусия Кыргызстанда таза өндүрүлгөн жер жемиштерге муктаж экендиги да айтылды. Бажы биримдигине киргенден кийин өткөн жылы көгүлтүр от маселесинде бир топ түйшүктөрдү тарткан жергиликтүү эл газ көйгөйүн тартпай калабы деген Улан Примовдун суроосуна тилекке каршы орусиялык коноктор так жооп бере алышпады. Уважаемый Сергей Яковлевич, Өткөн күз-кыш мезгили жергиликтүү элди бир топ түйшүккө салган. Бул Өзбекстандын күтүүсүз газ берүүнү токтотуп коюусунан айынан болгон. Эми Кыргызгаз Газпромдун көзөмөлүнө өткөн учурдан кийинки жылы көгүлтүр от үзгүлтүксүз берилет деп айта аласыздарбы? российская компания «Газпром» в дальнейшем Бирок бирдиктүү экономикалык биримдикке кирүү менен мигранттардын жумуш ордуу үчүн патент алуу маселеси чечилет деп билдиришет адистер. Мигранттар жумуш берүүчү менен ичара келишим түзүп алса эле болот. Дагы бир жеңилдик чек арадан өткөн мигранттар буга чейин 7 күнүн ичинде каттоодон өтүүгө мажбур болсо, Бажы биримдигине кирүү менен бул убакыт 30 күнгө чейин созулушу мүмкүн. Бирок дале болсо актуалдуу бойдон калган мигранттардын кара тизимден чыкпай жаткандыгы болууда. Улуу жеңиштин 70 жылдыгын утурлай Орусия тарап 1000ге жакын жаранды кара тизимден чыгара тургандыгын билдирген менен дагы 76 000 атуул ушул көйгөйдүн үстүндө калууда. Ал эми бүгүнкүдөй жолугушуулардын болуп турушу бул маселенин оң жагына чечилишине түрткү бериши мүмкүн. 77 000 адам кара тизимге кирип калды, биздин жарандар. Азыр эми өкмөттүн жумушу ушул кара тизме боюнча амнистия сурап атабыз. Мына бүгүнкү заседанияда бул маселе көтөрүлдү. Өзүңөр күбө болдуңар, убаттык кескесте катуу талкуу болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин макулдугу жок. Орусия тараптын макулдугу жок. Бирок буйруса ар бир ушундай жоолук менен жолугушуудан кийин мен ойлойм бир какой-то определенный чечимге жетебиз деп. Жыйында эки тараптуу сунуш пикирлер арбын айтылып, Орусиянын мамлекеттик думасынын өкүлдөрү жаралган маселелерди өз ара келишип, оң тарапка чечүүгө аракет жасаларын убадалашты. Демек, бул иш-чара өз жемишин алдыдагы күндөрү берет деген үмүт чоң. Көтөрүлгөн көйгөй айтылган маселелерди бирге чечүүгө сөз беришкен эки өлкөнүн эл өкүлдөрү иш-чаранын соңун борбордук аянттан жыйынтыкташты. Анда улуу жеңиштин 70 жылдыгын урматына депутаттар өчпөс отко гүл коюп, эли жери үчүн жан берген дүйнөлүк экинчи согуштун катышуучуларына таазим кылышты. Кенжебүй Маматсадыкова, Улукбек Нарматов, Ош Бирим жаңылыктары. Парламенттик шайлоого биометрикалык маалыматын тапшырбаган жарандар катыша албайт. Бул тууралуу президенттик аппарат маалымдайт. Белгилүү болгондой, шайлоонун жаңы эрежелери боюнча өтүшүнө президент Алмазбек Атамбаев өткөн жумада кол койгон. Аны менен бирге саясий партиялардын шайлоо күрөөсү 500 000 сомдон 5 миллион сомго чейин көтөрүлдү. Эске салсак, быйыл Кыргызстанда парламенттик шайлоо быйыл күзүндө өтөт.
Биздин чыгармачыл топ Ош шаарында мыйзамсыз болсо керек деп айтылып жүргөн курулуштар боюнча маалымат берүүсүн улантууда. Бүгүнкү чыгарылышта Абсамат Масалиев Кен көчөсү менен Навай көчөсүнүн кесилишинде курулуп жаткан Ош таажысы деп аталган көп кабаттуу үйдүн мыйзамдуулугун иликтеп көрдүк. Бул курулуштун башталганына 2 жылдын жүзү болду. Учурда көп кабаттуу үйдүн айланасы бир топ чыр-чатактарга айланды десек болот. Жананын бирден бир себеби Ош шаардык архитектуранын маалыматы боюнча курулуш кызыл сызыктан өтүп салынып, шаардын башкы планына туура келбейт. Бирок курулуш күн санап өсүп, бүгүнкү күндө 12-чи кабаты бүтөр алдында турат. Мындан сырткары көп кабаттуу үйдүн үстүнөн соттук териштирүүлөр да болбой койгон жок. Курулушту жүргүзүп жаткан Modern Steel жоопкерчилиги чектелген компаниясы, тагыраак айтканда анын жетекчиси Шарапаткан Мажитова бул боюнча алгач төмөнкүдөй сөзүн айтты. Параллельный проектирование деген бар Госстройдон ошонун уруксатын алсаңыз, сиз подвальный частьты баштап тура берсеңиз болот деди. Мен келип Баетов Нурбекке тиги сунуштадым, ушундай бар экен десем, баштай берсеңиз болот деп, акты менен мен жерими өлчөп, эч кандай эме кызыл эмеде жоксуз, сиз красный линияны да жок. Эгерде красный линияда боло турган болсо, 90-жылдан кийинки салынган бүт бардык үйлөрдүн бардыгы кетиш керек. Мына бул жакта Капитал банк деле менден почти 12 метр алдыга чыгып турат. Бул жакта мына башка зданиялар, жаңы түшкөн зданиялар деле көрсөңөр, эгер красный линия боло турган болсо, анда бардык зданиялар тегиздеп туруп, красный линия деп кое турган болсо, ошондо мен ойлойм, шаардын архитектору деле мага ушул жерге казык кагып баштай бериң дебеси эле. Маалыматка караганда Ош шаардык архитектура башкармалыгынын мурдагы жетекчилиги тарабынан уруксат берилип, жада калса өлчөп туруп, эч кандай кызыл сызыктан өтпөдүңүз деп казыгын кагып бергени чын болсо, мамлекеттик курулуш башкармалыгынан курулуштун долбооруну анык куруу менен биргеликте тааныштырып турсаңыздар болот деген сөзүн айтканы анык болсо, анын эле эмнеге бүгүнкү күндө ары тарт, бери тарт болуп жатышат. Мен ойлойм, шаардын архитектору деле мага ушул жерге казык кагып баштай бериң дебеси эле. Ал генплан боюнча толук түшүнүгү бар адам. Ошон үчүн мен ошонун көрсөтмөсү боюнча, ошонун актысы боюнча ишти баштаганмын. Баштаган мезгилде биринчи баштардын алдында менде АПУ, ИТУ жана параллельный проектированияга разрешение болгон Госстройдон. Бул маселе боюнча Ош шаардык архитектура башкармалыгына кайрылып, жооп алууга аракет кылып көрдүк. Архитектуралык пландоо шарты бул долбоорлоо үчүн гана берилет. Ар бир жаран ошо архитектуралык пландоо шартты алып туруп, курулуш баштаганга акысыз да, себеби анда жазылып турат, курулушка негизсиз деп так көрсөтүлүп жазылып турат да. Ал эми ошол бул эже болсо, эжеке болсо, ошо архитектуралык пландоо шарттарын алгандан кийин эле курулуш иштерин баштап, курулушка уруксат кагазын албастан ошо курулуш иштерин баштагандыгына ойлонуштуу. Экотехник инспекция тарабынан дагы тиешелүү көзөмөл жүргүзүлбөй, бул шаардык прокуратура тарабынан дагы көзөмөлгө алынып, ошон үчүн бул объект өз билемдик менен башталган болуп табылып турат да. Курулуштун долбоорун кароо жана анын коопсуздугун көзөмөлдөөчү орган катары Кыргыз Республикасынын экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Ош шаардык башкармалыгы тарабынан жогорудагы курулушка эч кандай көзөмөл жүргүзүлбөгөндүгүн инспекциядан билдиришти. Долбоор Бишкектен экспертизадан өтүп келген. Курулушка уруксаты жоктугунан биз өзүбүздүн милдетибиз катары, өзүбүздүн ишти аткарган мекеме катары биз аны сотто өткөргөнбүз. Бүгүнкү күндө сот иштери болуп атат, анын иштери сотто. Буга чейин соттук процесстер болуп, алардын чечими Modern Строй жоопкерчилиги чектелген компаниясынын арызын канааттандырарлык деп тапкан. Ошондой эле шаардык архитектура башкармалыгынын курулуш объектисине уруксат берүүдөн баш тартуу боюнча чечимин мыйзамсыз деп атап, жана курулушту курууга тийиштүү түрдө уруксат берүүгө милдеттендирген. Бирок талаш бул боюнча эле токтоп калбады. Ал эми курулуш ээси Шарапаткан Мажитова болсо, тиешелүү болгон бир топ документтерин көргөзүп, шаардын көркүнө көрк кошууга аракет кылып жаткан ишкерлерге бут тосулуп жатканын айтты. Сот суроо берди. Мамлекетке ушул эженин курулушунан канча зыян келди деди эле, зыян келген жок деди. Анан адамдардын өмүрүнө коркунуч келдиби деди эле, кел элек деди. Мына ошол эле, мына эки эле мисал менен алар өздөрүнүн кылып аткан ишинин мыйзамсыз экендигин ачык эле айтып коюшту. Архитектурадан баргандар эки сөздү бириктирип сүйлөй албайт. Бизди кел деди, келдик, биз ал иштерди билбейбиз. Мына сотто ушинтип отурушат. Канткен күндө да бардык нерсе мыйзамдын чегинде жүргүзүлүүсү зарыл.
Ар ким эле бөйрөктөн шыйрак чыгарып, демократиянын принциби деп эле талтаңдап кеткени да туура эмес. Мыйзамдын чегинде жазалаш керек, алыш керек, салыш керек. Ал эми мыйзамды иш алып барып жаткан ишкерлерге колдоо көрсөтүп, бут тоспогонубуз жакшы. Кайсы тараптын же кемдин канчалык деңгээлде мыйзамды иш алып барып жатканын Кудай буйруса алдыда жогорку соттун чечиминен кийин билербиз. Абай Нурбалшыбеков, Шаршын Шайымкулов, Ош Пирим жаңылыктары. Жогорку окуу жайларга өтүү үчүн жалпы республикалык тестирлөөгө 48.550 бүтүрүүчү катталды. Мындай маалыматты билим берүүнү окутуу ыкмаларын баалуу борборунан билдиришти. Быйыл катталгандардын саны өткөн жылдагыларга караганда 1000 адамга азайды. Тестирлөөгө катышууга катталуу үстүбүздөгү жылдын 24 февралынан 7 апрелине чейин жүргүзүлгөн. Эске сала кетсек, 18 майдан 21 майга чейин саат 13:00-дон 17:00-га чейин өтө турган кошумча каттоо өткөрүлөт. Ош шаарында алгачкы жолу бүгүн билим майрамы белгиленди. Салтанаттуу Ош мамлекеттик университети уюштуруп, анын негизинде бүтүрүүчүлөргө окуу жай жөнүндө кеңири маалымат берилди. Окуу жайдын билим күнүнө Гүлмайрам Рахманбердиева да катышып келген. Мен келечекте архитектурныйга тапшырайын деп жатам. Ошол келечектеги Ош шаарыбыздын өнүгүшү үчүн. Келечекте шаарды көркүнө чыгарып, мыкты курулуштарды кура алган архитектор болууну каалаган Айзада билим майрамына Атайын Кара Суу районунан келген. Анткени ал келечекте татыктуу билим алуу үчүн сапаттуу окуу жайды издеп жүрөт. Бүгүн түрдүү факультеттердин окуу куралдары, тийиштүү жабдыктары менен таанышып, өзүнө зарыл болгон маалыматтарды алууну көздөгөн. Биз ушул азыр Ош университетине келдик, өзүбүзгө мындай татыктуу кесип тандаш үчүн ар кандай маалыматтарды алып жатабыз. Кандай кесиптин ээси болсок деп өзүбүз ушул Ош университетине келип, өзүбүзгө жакшы маалыматтарды алдык. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин айланасы кадимки жарманкеге айланды. Бирок соода сатык эмес, билим жарманкеси. Ага Ош тубанынын бардык аймактарынын бүтүрүүчүлөрү келип, университеттин 27 адистиги боюнча кабардар болушту. Ар бир факультет өздөрүнүн өзгөчөлөнгөн багыты боюнча көрсөтмөлөрдү көргөзмөгө алып чыгышкан. Көргөзмө эң биринчи бүтүрүүчүлөргө маалымат берүүгө багытталган. Бүт атабыз жана эң мыкты окуу жайларды издеп жүрөбүз. Мен келечекте дарыгер болууну көздөп атам. Мага алардын арасынан бим жакты финанс кредит бөлүмү буюрса ошого тапшырам. Санга эмес, сапатка көңүл буруп, студенттердин билим деңгээлин жогорулатуу үчүн окуу жайдын окутуучулук курамынын орду чоң. Ошон үчүн биринчи кезекте алардын билимин өйдөлөтүп, паракорчулукту болтурбоо зарыл. Бул максатта университеттин мугалимдик жамааты түрдүү багыттарда иш алып барышууда. Мугалимдер азыркы тапта шаардын, региондун же республиканын масштабы эмес, дүйнөлүк масштабта ошол талапка жооп берүүгө иш-аракеттер жүрүп атат. Мен ойлоймун, сапаттык курам, анын билим деңгээли азыркы стандартка жооп берет. Университет тарабынан ар тараптуу иш-аракеттер жүргүзүлүп атат. Билим сапатын көтөрүү үчүн жалпы билим берүү жайлары бир багытта иш алып баруусу кажет. Бул максатта билим майрамынын негизинде облустагы 50дөн ашык мектептин башчылары, билим берүүнүн мыктылары баары топтолушуп, бир бүтүмгө келүүнү көздөштү. Ал үчүн окуу жай мектептерге окуу куралдарды электрондук түргө айлантууга көмөктөшүп, окуучуларга окуу жайдын электрондук китепканасынан пайдаланууга да укук берилет. Кошумча республикалык тестирлөөдөн мыкты бал алган мектептердин аты аталып, аларга белектер берилери дагы аныкталды. Сызак районунан 6 мектептен 6 окуучу, эң жогорку бал алган 34 мектептен 64. Андан Токтогулдан бирөө, былтыр Токтогулдан жок эле 133 бал менен. Жалпы облустагы билим сапатын көтөрүү үчүн арналган илимий конференцияда негизгиделип 3 маселе каралды. Окуу процессине электрондук системаны киргизүү, автоматташтыруу маселеси, мектептеги электрондук мектеп деген проектти киргизүү маселеси. Ошондой эле албетте биз мына жакында кабыл алып башталат. Өткөн жылдагы, андан мурунку жылдагы Ош мамлекеттик университетине тапшырган абитуриенттердин, өткөн абитуриенттер боюнча биз мектептердин рейтингин чыгарганбыз. Ошол рейтингди бүгүн жарыялайбыз. Жалпысынан түрдүү багыттагы адистерди тарбиялап, өлкөнүн келечеги үчүн мыкты кесип ээлерин бүтүрүүгө бел байлаган билим ордосу түрдүү таланттагы студенттерге дагы бай. Окуу жайдын курамындагы бала бакчасынын кичинекей тарбиялануучулары да иш чаранын көркүн ачты.
Билеги күчтүү бирде жыгат, билими күчтүү миңде жыгат демекчи. Эгерде окуучулардын окууга болгон ынтызарлыгы күчтүү болуп, билим деңгээли жогору болсо, анда алар үчүн жалпы жогорку окуу жайлардын баары дайым эшигин ачат. Гүлмайрам Рахманбердиева, Мирлан Ормонов, Ош Пирим жаңылыктары. Быйыл ажылык сапарга баруу $2550 түзөт. Муфтияттын баспасөз кызматынан билдиришкендей, бул былтыркыга салыштырмалуу кымбат. Эске салсак, буга чейин мекендештерибиз Меккеге барганда кайрымдуулук мекемелерине түнөп келишкен болсо, быйыл алар атайын мейманканаларга акчасын төлөп жатууга туура келет. Кошумчаласак, ажылык сапарга баруучулар үчүн каттоо 25 апрелде башталган. Ал 1 июнда аягына чыгат. Бүгүн Альфа Телеком жабык акционердик коомунун акционерлеринин жылдык жалпы жыйыны болуп өттү. Жолугушууда компаниянын өткөн жылдагы ишмердүүлүгүн жыйынтыгы чыгарылды. Мегаком негизи көрсөткүчтөрүнүн туруктуу өнүгүшүн чагылдырат. Уюлдук оператордун 2014 жылдагы соодадан түшкөн пайдасы 8 миллиард 563 миллион сомду түзүп, өсүү деңгээли 2013 жылга салыштырмалуу 6% түздү. 2014 жыл үчүн республиканын казынасына салык түшүргөндүгү жана башка төлөмдөрү 1 миллиард 941 миллион сомду түзгөн болсо, өсүү деңгээли 2013 жылга салыштырмалуу 3%-дын айланасында болду. Төлөнгөн дивидендтердин суммасы боюнча өсүү динамикасын байкоого болот. 2014 жылдын жыйынтыгына сереп салсак, мамлекеттин казынасына 1 миллиард 436 миллион сомго толукталып, компания 100% акциясы үчүн дивидендтерди төлөп бермекчи. Эскерте кетсек, жогорку соттун 2014 жылдын 25 июнундагы чечими менен талашка түшкөн 51% акция мамлекетке өткөрүлүп берилген эле. Азыркы учурда Мегаком компаниясынын акцияларынын 100% Кыргыз Республикасына тиешелүү. Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл жазуучусу академик Түгөлбай Сыдыкбековдун эстелигин орнотуу боюнча сынак жарыяланды. Тандоо сынагын Жетимен фонду Түгөлбай ата коому жана Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы коомдук фонд өкмөттүн буйругуна ылайык өткөрүүдө. Айкел 30 августка чейин сунушталышы жана 50 сантиметрден кем болбошу керек. Уюштуруучулар кабарлагандай, талапка жооп берген бир эмгек тандалып, аны жасаган скульпторго 100 000 сом сыйлык берилет. Жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков биздин замандын кишилери жана тоо балдары романдары, Зайыптар үчелтиги жана башка чыгармалары менен коомчулукка белгилүү. Сиздер Ош Пирим жаңылыктарын көрдүңүздөр. Алдыда Аламалканда болуп жаткан окуялар менен тааныша алыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Жагымдуу жаңылыктар менен учурашалы.